Достуктун күчү бул музыкада дагы сакталат. Ардактуу замандаштар, ЛТР Билим Илим каналы Таң Коңгуроо маалымат музыкалык программасы. Бүгүнкү чыгарылышыбыз негизинен музыканын жаатында көбүрөөк сүйлөшүү менен уланып жаткан учур. Дагы да болсо багытыбызды алда карай улоо менен биргеликте сөз түрдө Куту студиябызда коноктору бар. Анда биз тааныштырып, андан кийин маек куралы арасында болсо сөз түрдө кыргыздын керемет музыкалык чыгармалары, күйлөрү жаңырмакчы. Албетте, Ош шаарындагы Саид Бекмуратов атындагы музыкалык мектебинин комуз мугалими Жумакан Калбаева эжекебиз жана ошондой эле ушул эле мектептин бүчүр ансамблі бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы эжеке? Кош келипсиздер дейбиз. Кош келдик. Жакшы келе алыңыздарбы? Рахмат, жакшы келди. Маанайларыбыз жакшыбы? Маанайларыбыз 5 десек болот го. Сонун, бүчүр ансамблинин маанайы кандай болду экен? Мыктыбы? Албетте, сиздердин маанайыңыздар мыкты болуш керек. Анткени көрөрмандарыбыздын баардыгы сиздерден керемет кыргыздын күйлөрүн угабыз деп турган учуру. Анда алгач эле сөз түрдө биз маегибиздин башында Жумакан эжеке, сиздин бүчүр ансамблиңиздан сөз түрдө керемет күү менен баштасак кандай дейсиз? Жакшы болот, жакшы болот. Анда кайсыл күүнү аткарышат? Атай Огонбаевдин Машбатай күүсүн аткарып берсин, Жакшы болот. Көрдүңүзбү кесиптеш. Мен кумузду ойнобосом дагы колум бир ары бери ойноп кеткеме жай болду. Аттын дүүртү жана ошондой эле кыргыздын керемет болгон басып өткөн жолу, мыктылыгы дал ушул күүдө катылгандай. Сонун аткаруу болду. Эжеке, дал ушул күүнү канча убакыт ичинде үйрөттүңүз, дал ушул окуучуларга? Бир күнү мынанча убакытта үйрөнүп бүтөт, мынанча убакытта үйрөтө алабыз деген мындай бизде чек жок да. Мисалга алып караганыңыздарда канча убакытта иштейсиздер? Эң эле аз дегенде бир 3 ай, 4 ай. Ушундай тез үйрөндүк деген убакта ошондой 3 ай, 4 айдын ичинде. Бат үйрөндүк дегенде, Бат үйрөндүк дегенде ошол убакта ошондой убакыттын ичинде үйрөнөт. Болбосо баягы кичинекей күйлөрдү эми кичине класстар үйрөнөт, мынандай 1 айда, 1,5 айда. Мынандай чоң күйлөргө келгенде бул күйлөрдү өмүр бою ойношко туура келет да. Анан кийин бизде музыканттарда ошондой мен ушул күүнү чегине жетип, мынантип өз деңгээлине жеткизип аткара алдым деген бизде азыраак. Себеби ал күүнүн үстүнөн ошончолук иштеш керек. Анан баягы чек жок да, негизи бардык эле музыканттардан, бардык комузчулардан эмелерден сурасаңар, мен ушул күүнү өз деңгээлинде жеткирип аткарып койдум деп айта албайбыз да. Себеби анын үстүнөн кайра иштей бериш керек, кайра иштей бериш керек. Анан ошондой, бул бир күнү үйрөнүп бүтүш үчүн эң аз дегенде 3-4 ай убакыт керек.
Эжеке, сиздин алгачкы күүңүз кайсы күү болду эле? Аны канча убакытта үйрөнүп бүттүңүз эле? Өзүмбү? Ооба. Аны айтып берсем историясы көп да. Тарыхы көп дейсизби? Тарыхы көп анын. Мен дагы өзүм 3 класстан, 4 класстан баштап комуз кармагам. Ал убакта мен деген тоонун башында бизде музыкалык мектеп деген жок, мындай музыка жөнүндө түшүнүк деле жок. Анан мага эч ким үйрөткөн эмес комузду. Сен үйрөтөлү деп эч ким үйрөткөн эмес. Ошо 3-4 класста жүргөндө комуз кармап, анан кийин анда баягыдай кичинекей 5 сомдук радиолор болот эле. Дубалга мынтип кадап койгон. Телевизор деген жок эле ал убакта. Анан ошол радиодон угуп, анан кийин анын мындай күүлөнүшүн деле билбейм да, кийин кандай кылып ошону күүгө салып, кандай кылып эме кылганын билбейм. Ушу иши кылса өзүмөн эле ошол алгач ирет үйрөнгөндө ошо эмени баягы Атай Огонбаевдин Жаштар маршы деген күүсү бар. Ошону үйрөнгөм. Андан кийин ошо ырларды комузга салып, үндү кошуп, өзүм ырдап, ошентип жүрүп өзүм эле үйрөнгөм мунучу. Демек өзүңүздүн кызыгыңыз аркасында Мектепти бүттүм. Мектепти бүткөндөн кийин анан кийин дагы ошо радиодон угуп калдым. Кулактандыруу. Ошто музыкалык училище бар экен, ушу кабыл алат экен. Ушуга окуучуларды чакырабыз деп. Анан анда музыкант болом десең, ата-энелер тескери алат эле да, бул эми артист болуп кетет деген. Анан кийин ата-энелериме айтсам, жок болбойт, барбайсың, сен артист болуп кетесиң анда деп жөнөтпөй коюшту. Аларга айтпай эле, ата-энеме айтпай, эч кимге айтпай, анан кийин келип өзүм музыкальный училищеге тапшыргам. Ошол боюнча 2 курс болгондо анан ишеништи, бул чындап эле окуйт окшойт. Артист болбой эле окуйт окшойт деген, музыкант болот окшойт деп анан кийин ишенип калышты. Биз канча айтсак деле баары бир ошол жака кетет окшойт деп эжеке. Анан музыкалык училищени бүттүм. Ошол музыкалык училищени бүтүп, анан кийин биринчи эмгек жолумду ушу Саидбек Муратов атындагы музыкалык мектептен баштадым. Мынакей ошо эсептеп келгенде өмүрүмдүн жарымынан көбү өтүп кетип атат ушу музыкалык мектепте. Быйыл иштегениме Кудай буйрса, быйыл 47 жыл болот. 47 жылдан бери ушу бир жерде иштеп, мынага окшогон жаш канаттарды тарбиялап келдим. Мыкты сон, керемет. Дал ушул жаш канаттар аябагандай сонун күү менен даярданып, анан дагы да болсо биз бере турган суроолорго дагы азыр жооп бергибиз келип турган учуру. Окууну негизинен эле кандай баштап алышты экен биздин жаш жеткинчектер? Анда мен микрофонду узатайын, бир катардан же болсо каалоочулар болсо, сүйлөөчүлөр болсо айтсаңыздар болот. Негизинен эле окуу жылын кандай баштап алдыңыздар? Кармап сүйлөй бересиздер, Окуу жылы жакшы башталды. 1-сентябрда биз линейкага бардык. Линейкада мен азыр Киров мектебинде окуйм. Ошо линейка жакшы өттү. Канчынчы класс болдук? Мен быйыл 10-класс болдум. Баракелде. Кийинкилерге микрофонду узатабыз. Кандай баштап алдыңыздар? Өзгөчөлүгү болдубу? Мектеп жакшы башталды. 1-сентябрда мектепке бардым. Как обычно урок өттүк. Анан ошо быйыл 7-класс болдум. Баракелде. Кыздарга микрофонду узатабыз. Жооп берүүчүлөр болсо жооп бере беребиз. Негизи эле маанайыңыздар кандай? Бүгүнкү таңда кандай баштадыңыздар? Мектепте кандай баштап алдыңыздар? 1-сентябрь жакшы башталды. 1-сентябрь линейкага бардык. Класста китеп алып, эжекелер менен таанышып, мен быйыл 9-класс болдум. Бизде дагы жакшы болду. Линейкага бардык. Жаңы эжеке менен тааныштык. 9га эми бардым. Дал ушул Бүчүр ансамблинин түзүлгөнүнө канча жыл болду? Канча жылдан бери бирге ушинтип комуз ойноп келе жатасыздар? 5 жыл өткөн. 5 жылдан жүзүп алды, Баракелде. Анда эмесе кийин биз сөздү көп созбой дагы бир күүгө кезек берсек кандай дейсиз? Албетте. Сөздүн учугун дал ушул кыргыздын керемет күүлөрү уламакчы. Анда эжеке дагы Бүчүр ансамбли бардыгы ойнойбу ушунда? Же арасынан азыркыдай бөлүк менен ойноп беришеби? Азыр Нурбол менен Алихан экөө 3 мунак деген күүнү ойноп берсин, Жакшы болот.
эле. Böyle. Çaptı. Ой, баракелде, сонун керемет. Олжолор болсун дейбиз. Абдан көп эмгекти талап кылганы негизи көрүнүп эле турат. Бул күнү канча убакытта үйрөнүп бүттүк? Анда чогууга биргеликте гана. Бул күнү мен акак ансамблга барып атканда үйрөнгөм. Ал жакта где-то 1 айда үйрөнүп бүткөм. 1 айда үйрөнүп бүттүңүз, сизчи? Бул күнү мага эжекем үйрөткөн. Бул күнү 2 айда үйрөнүп бүткөн. Баракелде. Сонун керемет. Дал ушул келечекте ким болобуз эми? Кесип тандоо боюнча сүйлөшөлүчү. Келечекте мыкты Закирбекте комузчу болгум келет. Комузчу болсо келет. Сонун керемет. Мен келечекте программист болгум келет. Комузду алып кетебизби? Ооба, хобби катары алып кете берем. Таланттуу программист болот экенсиз анда, Кийинки окуучуларга узаталычы. Кийинки бизден чыган окуучуларыбыз келечекте ким болгусу келет экен? Мен да программист болом деп чечтим. Бирок комузду дагы хобби катары алып кетем. Мен келечекте юрист болгум келет. Юрист Сонун. болгусу келет. Мен келечекте программист болгум келет. Комузда калтырбай чет мыгым келет. Кийинки кызга болобуз кана. Мен келечекте стоматолог. Тиш доктору болосуз. Мен келечекте медицинага тапшыргым келет. Сонун. Келечекте- Ал эми биздин бул жактагы кызыбыз келечекте ким болгусу келет экен? Сурайлычы. Мен азыр ойлоп жатам, азыр тандай элекмин. Кайсыл кесипти тандасам экен деп аран жооп турасыз, Мыкты сонун. Биздин азыркы учурда катарыбызда мыкты стоматолог болуп, диш дарыгери болгусу келгендер бар экен. Жана ошондой эле программист, ушул жаатка кызыккандар көбүрөөк экен. Анан бир комузчу болом, Закирбектей мыкты комуз черткен Кыргыздын күбө аткаруучусу болом деген жигитибизге кайрадан суроо uzatалчы. Микрофонду алсаң. Эмне үчүн комузчу болгуң келет? Эмне үчүн дал ушул музыка тармагы? Анткени мурун комузду билген эмесмин, анан кийин телевизордон Закирбек деген комуз чыккан, анан ошону көрүп эле комузга тапшыргам. Ошондон кызык болгон. Демек, музыканын бир касиети бар окшойт, өзүнө тартып кетчү. Сени башында кызыгың жок болуп турган, бирок комуз черткенин көрүп, атайын сыналгыдан көрүп эле, кийин дал ушул жакка аралашкандан тартып кызыгып калгансың. Дагы да эмнелерге жетиштиң ушул музыка тармагына келгенден тартып эле? Музыка тармагынан ар кандай конкурска катышып, 1-2 орундарды алып, ошондой конкурстарга катышып жүрөбүз. Баракелде. Ийгиликтер үчүн куттуктайбыз сөзсүз түрдө. Анан ушул суроону дагы узаткым келип жатат. Албетте. Комуз сиз үчүн эмне? Комуз мен үчүн Кыргыздын улуу аспабы. Кыргыздын улуу аспабы деп билесиз, баракелде. Эжеке айтсаңыз, деги эле дал ушул Бүчүр ансамбль куралгандан тарта кандай ийгиликтерди жаратты, кандай сынактарга катышып келе жатат? Ушулар туурасында маалымат берсеңиз. Өзү негизи бизде балдар музыкалык мектепте 5 жыл окушат да. Кичинекей болуп келишет, чоңоюп бой тартып анан кийин бүтүп кетишет. Бул ансамбльди уюштурганыма көп эле жыл болуп калды.
ошонун ичинде бүчүр ансамбле мактанып эмелерибизди ала келбеппиз да, грамоталарыбызды, Сыйлыктарыңызды, сертификаттарды ала келбеппиз да. Бирок эжеке ушул жерден айткым келип турат. Сиздер сыйлыктарыңыздарды алып келбесеңиздер дагы ойногон аткарган кара күйлөрдөн көрүп эле мыкты деңгээлде жетишкендиктериңиздер бар экендигин көрүп сыймыктанып турабыз. Мактана турган нерселерибиз көп. Эл аралык конкурстарга көбүрөөк катышып атабыз негизи. Мындан 3-4 жылдан бери иши кылса биринчи местаны гран-прилерди бербей эле келатабыз. Былтыркы өткөн Бишкекте өткөн конкурста жалгыз ойноп балдарыбыз барып келди. Анан кийин Жалал Абадта өтүп атат, Ошто өтүп атат. Анан кийин жана Достук шаңы деген Бишкекте уюштурган эл аралык конкурстун жетекчилери бар. Алар менен тыгыз байланышта болуп турам. Ошо Достук шаңында мисалы үчүн былтыр сентябрда окуунун башталышында эле мына Нурбол экөөбүз Жалал Абадта өттү ал конкурс. Ал жерге барып гран-прини утуп келдик. Ансамбльди алып бара албадым. Андан мурунку жылы ошол эле конкурска бардык Жалал Абадка. Ошо немебиз, мына бүчүр ансамблебиз ал жерде тоже гран-прини утту. Анан кийин Сезимай деген кызым бүтүп кетти. Ал кызым дагы гран-прини алып келген. Иши кылса колубуздан келишинче аракеттенип, биринчи местаны гран-прилерди, эң эле жок дегенде экинчи месталарды алып келатабыз. Сөз түрдө буга чейинки алган ийгиликтериңиздер үчүн куттуктайбыз дагы да болсо. Ийгиликтерди каалайбыз. Анан кесиптеш эжеке колуна комузду алганда эле бизге дагы бир аткаруу ойноп берет окшойт деген ой келди. Эжеке, сизден текшерип атасыз, демек кийинки уруу кимден болот анда? Азыр ансамбль ойноп беребизби? Жакшы. Анда келиңиздер, дагы да болсо бүчүр ансамблинен биз Бурак Абдрахмановдун эмесинде. Азыр сеникинде мынаныкында күйлөп коюшум керек эле. Ардактуу замандаштар, ардактуу кыргыз элим, негизинен эле бул комуз жөнөкөй эле аспап эмес, Кыргыздын улуттук аспабы. Башка улуттарда, Европада гитараны көп колдонушса, Кыргызстан негизинен дүйнөгө комузу менен таанымал. Анда комуздун дагы да болсо керемет болгон күйлөрдүн катарында Кулунчак, Нурак Абдрахмановдун атабыздын күүсү жаңырмакчы. Тыңдайлы. Ой, баракелде, сону. Баракелде. Мен карап отуруп эле мен дагы комуз чертким келип кетти, эжеке. Эжеке, айтсаңыз, сиздин эң алгачкы комузуңузду ким сатып алып берди эле? Эң алгачкы комузумду 8 класста окуп атканымда эң кичинекей агам Токтали деген агам бар эле. Анан бул биздин тийүү салганыбызга карабайт экен, бул болду комуз ойнойт окшойт деп анан кийин ошо өзүмдү жетелеп келип ал убакта
магазиндерде комуздар илинип эле турат эле. Эми союз мезгили илгерки убакта. Анан магазинге четелип келип анан кийин танда өзүңдө анан тандатып ошол убакта комуздар 18 сом турат эле. Эсимде да, анан кийин 18 сомго комуз алып берген. Анан ал комузумду көтөрүп алып жөн эле алтын тапкандай болушумду сүйүнүп комузумду көтөрүп алып жүрөт элем. Анан кийин өзүбүз окуган мектептерде мектептин жылдызы болонан каяка болсо ал убакта кароо конкурс бир нерселер деп мектепте алып барат эле да. Анан комузумду көтөрүп алып мектептин атын чыгарып ошон музыка боюнча алардын атын чыгарып жүрө берет элем ошол. Жылдыз болуп эжеке. Жылдыз болуп өзүмчө сүйүнүп коюп жүрөт элем. Ошо. Эжеке, анан дал ушул эмгек жолуңузда негизи эле ар бир окутуучунун болобу, ар бир мугалимдин болобу бир өзүнүн ыкмасы болот да. Анан сиз кандай ыкма менен окуучуларга батыраак, анан сеңимдүүрөөк ушул комузду үйрөткөнгө аракет кыласыз? Сиздин негизги ыкмаңыз кандай? Мен биринчи ошо эмгек жолумду баштаганда ошондон айтып берейин. Ал убакта баягы комуз дегенди билбейт да эми. Союз мезгилинде баягы комузду көтөрсө, кээ бирлери баягы өзүнчө намыстанып, комузду да көтөрөсүңбү деп койсо, аябай намыстанышып ошентип эме кылат эле да. Анан кийин 4 окуучу менен ишимди баштагам, иш жолумду баштагам. Анан ишимди баштаганда мен ушу окуучуларга кандай кылып оңой жол менен кандай кылып тезирээк ошо чыгармаларды үйрөтүшүм керек деп анан кийин өзүмдүн эле методума салып аны мугалимдерим методун деле таштап эле анан өзүмдүн методума салып оңой жол менен баштап анан үйрөтө баштадым. Бирок коркуп жүрдүм да, ушул менин методум жагабы же жакпайбы, сөз тийип калабы экен өзүмө деп аябай корктум да. Анан кийин баягы арадан убакыт өтүп окуучуларымды алып чыгып ар жак бер жакка алып чыгандан кийин кээде болуп калат баягыдай ачык сабак өтүп беришке туура келет, анан кийин мастер класс өтүшкө туура келип калат. Анан кийин Бишкектен дагы жанагы эмелерге аттестация өткөнү келип эме кылып калышат да. 5 жылда мурун 3 жылда бир эле, азыр эми 5 жылда бир аттестациядан өтүп турабыз. Анан ошол аттестацияны комиссиялар келип, анан кийин мен өзүмдүн методумду жактырышты да. Жакшы, сиздин методуңуз аябай жакшы экен. Окуучуларга аябай мындай жеңил эме менен үйрөтүп атыптырсыз деп аларга жакты. Наоборот, менин өзүмдүн методум. Анан кийин сүйүнүп калдым, менде дагы ушундай бар экен деп. Ошол метод менен азыр эми жеңилдетилген метод менен мен көбүрөөк колдоном да. Баракелде. Эжеке, анан жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Мен дээрлик 47 жылдан бери дал ушул комузга өмүрүмдү арнап турмун депчи. Эгерде сизге дагы бир мүмкүнчүлүк берилди дейли, кесип тандоо же болбосо өнөр тандоо мүмкүнчүлүгү кайрадан берилсе, кайсы кесипти тандайт элеңиз? Мен ушул жерден айткым келип турат деп кесиптеш, сөзүңүздү бөлүп кетейин. Эжекенин да сөзүн бөлөйүн. Эжекенин ата энеси эч убакта көндүрө албай калган. Бир туугандары дагы башка кесипти көндүрө албай калган. Анан биз азыр мүмкүнчүлүк берсек, эжеке башка кесипти тандап кетсе, анда 47 жыл өмүрү бекерге текке кеткен болуш керек. Эжеке музыка болуш керек дагы деле. Балким эжекенин башка бир каалоосу бар беле деп ойлонуп. Мен кайрадан жаралып, кайрадан төрөлүп, кайрадан жаралсам деле ушуну эле тандап алмакмын. Ыраазысыз демек, Ушуну эле тандамакмын. Себеби мен башка кесипти элестете албайм да. Мен бир туугандарым бар, биз 9 бир тууганбыз. Алардын арасынан көпчүлүк эле эме мугалимдик кесипте, анан кийин дарыгерлик кесипте, 9-дун ичинен бир эле мен музыкант болуп калгам, өзгөчөлөрүм калгам. Баракелде дейсиз. Анан эжекенин да бир жогоруда бир сөзүнө өзгөчө маани берип калдым десем жалганышпайм. Биздин убакта музыкалык мектептер жок болчу. Анда бир комуз үйрөнүү же болбосо дал ушул музыка жаатында билим алуу абдан оор эле болчу деп. Анан азыркы учурда негизи бардык шарттар бар. Анан сиз жогоруда бизге айтып берген нерсени дал ушул окуучуларыңызга айттыңыз беле? Бүгүнкү күндө бизде ушундай шарт бар. Ушул шартты колдонуп, пайдаланып, ушинтип үйрөнгүлө деген учурлар болсо керек. Мен буларга күндө сабак сайын айтам. Азыр силердин ата-энелериңер аябай сонун неме шартты түзүп берип атат, музыкальныйга алып келип атат. Музыкальныйдан биз бул жактан силерге аракеттенип үйрөткөн атабыз. Ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калгыла деп буларга мен көп айтам. Азыр сиздерге сонун заман, биздин азыркы мурункудай жаш кездегидей кыйынчылык жок деп, эжеке. Сонун насааттарды айтсаңыз керек, Анда дал ушул маегибизди дагы бир жагымдуу уласын, эжеке. Дагы кандай ким ойноп берет бизге? Кайсы күн ойноп берет? Азыр бизге күлөтмү?
анда комуздун көйлөп бериңиз эжеке. Негизинен жогоруда айтпадым кесиптеш. Гитара менен комуздун айырмачылыгын ушул жерде айтып берсем. Менин алган маалыматым боюнча, бирок музыкант эмесмин. Негизинен гитара бир күйдө күүлөнүп, андан кийин болсо кыргыздын болобу, дүйнө элинин ырларынын бардыгына түшө берет. Ал эми комуз болсо ар бир ырда күйдө өзүнчө күүлөнүп, кээ бир учурда күүгө өзүнчө комуз, аткаруучулук ырга өзүнчө комуз дагы колдонулган жайы бар. Анда комуздар даяр болгон болсо күүлөнүп, бүчүр ансамбль дагы аткаруу даяр болсо анда Нурбол жеке аткаруу, солисттик аткаруу болсун анда. Ebale. Çapta. Eyvallah. Абдан сонун аткаруу болду. Нурбол, Нурбол канча жылдан бери комуз ойнойсуз ушунда? Микрофонду алыңыз. Мен комуз кармаганыма 3 жылдай болуп калды. 3 жылдын ичинде да ушундай мыкты ойногонго жетиштиңиз, Демек, адамда бир кызыгуу болсо бардык нерсени профессионалдуу деңгээлде алып кетке алат экен, Сиз үчүн комуз эмне? Мен үчүн комуз бул хобби. Мен комузду хобби катары алып кеттим. Чоң жакта деле. Комузду эч качан калтырбайм мен. Баракелде, ийгилик каалайбыз. Эжеке айтсаңыз, негизи эле дал ушул окуучулар арасында эми ата-энеси мажбурлап алып келгендер болот, өзү кызыгып келгендер болот. Анан ошол ата-энеси бир таланттын ээси болсун, бир өнөрдү таптасын деп алып келген окуучулардын кызыгуусун кантип ойготосуз? Өз негизи балдар экиге бөлүнөт да, баягы Кудай берген талант болот, анан кийин эмгек талант деген болот. Анан кийин баягы Кудай берген таланттар менен иштеш оңой. Мисалы үчүн Нурболду мисал келтирсек, бул Нурбол менен көп убакытты мындай кызыктуу болуп өтөт да. Анан кийин берген баягы билимиңе дагы ыраазы болосуң, өткөн убактыңа да ыраазы болосуң. Анан кийин баягы
эмгекти талап кылган окуучулар менен алар менен көп иштеш керек. Алар көп убакытты талап кылат. Анан кийин ошо көп эмгек кетет аларга. Анан баягы болот кээ бир окуучуларыбыз ата-энеси алып келип, ушул окусунчу, ушул билим алып алсынчы деп алып келгендер болот. Алардан деле баягы кызыгуусун ойготуп, баягы жакшы окуучулардын катарына кошкон окуучуларыбыз деле көп. Анан кийин 3-4 класс болуп алып, анан кийин музыкальныйды таштап коюп кеткендер деле болот. Эми ар кандай ситуация болот да. Бирок эми баягы эмгекти талап кылган окуучуларды дагы ошо баягы Кудай берген талаптарга, таланттардын арасына көп эле кошуп келатабыз, көп эле коштук. Сон керемет ыраазычылык айтабыз. Аягында сонун керемет күйлөрдү аткарып бердиңиздер. Эртең менен элдин маанайын көтөрүп, анын катарында биздин дагы болсо маанайыбызга маанай коштуңуздар. Окуучуларыңыз менен биргеликте сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт деген убакыт сиздер менен эми коштошпойбуз. Дагы да болсо кийинки маектерге чейин дагы жаңы күйлөрдүн үстүндө иштей бериңиздер. Эжеке эми азыр болсо сиздерге эркин микрофон узаталы. Рахмат, ушунчалык чакырып, мына эртең менен мен дагы ойлойм, элдердин кичине болсо дагы маанайын көтөрдүк деп ойлойм, музыка боюнча. Анан кийин мен айтпай кетиптирмин, биз каникулда бекер өткөрбөй, каникулда да жакындары булар баягы эл аралык бир жаштар фестивалына катышып келдик. Анда бир айтпай калдым, дагы мактанып коеюн. Ушу Кыргызстаныбыз өсө берсин, өнүгө берсин, бардыгына ийгиликтерди каалайм. Тынч болуңуздар, дайыма музыканы угуңуздар, өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдү көтөрүп жүрүңүздөр демекчимин. Ыраазычылык билдиребиз, окуучулар арасында дагы сүйлөй тургандар болсо, сүйлөйбүз, Досторубузга, жакындарыбызга салам айтсак болот, учурдан пайдаланып. Демек, Бүчүр ансамблы бардыгынын атынан бирөөсү салам жолдоп коет, анда, э? Ооба. Баарынын атынан Нурбол сүйлөйт окшойт, менимче. Мен атыман апама салам айтам, апама, абжеме, анан жакын досума салам айтам. Мыкты сон. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо келип, убактыңыздарды бөлүп, мыкты чыгармаларды аткарганыңыздар үчүн. Албетте, ийгиликтерди каалайбыз дагы да болсо. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Ош шаарындагы Саид Бекмуратов атындагы музыкалык мектебинин комуз мугалими Жумакан Калбаева эжекебиз ошондой эле ушул эле музыкалык мектептин Бүчүр ансамблы бүгүн биздин студиябызда конокто болду. Биз болсо берүүбүздү алдыга карай улантабыз.